Бишкек шаарынын Булчакан базарында алманын, алчанын, кара өрүктүн, алмуруттун жана башка көчөттөрдүн түрү бар. Сатуучу Анарбек Талканчиев мөмө жемиштердин көчөттөрү тууралуу буларга токтолду. Көчөттөр ар кандай булар 1 жылдыктан 3 жылдыкка чейин бар. Өстүргөнү бул калировать этебиз биз башка жапайы көчөттөргө. Мындай өзүнүн өчүп турган мисалы черешня, вишня ушуларды үстүнө кошуп калировать этебиз. Март апрель 2 ай отургузса болот, уже майда кеч болуп калат да. Быйыл тиксеңиз булар биринчи серин гүлдөп гүл ачат да. Анан эмки жылдан баштап уже бере баштайт. Превосход жакшы алма, превосход, крипсон ушуларды жакшы эл дагы көп сурайт да, көп алат. Отургузганда эми, аябай эме кылыш керек. Кененирээк яма казып, анан жумшагыраак топуракка көмүш керек, чтобы баягы шагыл деле казып туруп отургузуп койсо тамыр катуу жерге өсө албай калат, кетпей калат да. Ошон үчүн курап калат. Кененирээк алып, мындай топуракты жакшы койсо, бул тамыр жаңы алып аткан тамыр жумшак топуракка өсүп кетиш керек да. Ал эми Нуржамал Абылкасымова декоративдик өсүмдүктөр абаны тазалап, кооздук тартылап турган үчүн суроо талап ар дайым жогору болот дейт. Тургундардын көп суроо талабы боюнча көчөттөрдүкү эң эле азыр декоративный растениялар кетип атат. Бул растениянын аты самшит. Бул деген вечно зеленый болот, жайы кышы жалбырагы түшпөйт. Анан бул деген аябай жай өсүүчү өсүмдүктөрдүн катарына кирет бул деген. Бул болсо туя штамбовый деп коет, бул декоративный, бул дагы тоже эң эле бул аябай көп уход требует этет. Ушул убакка келиш үчүн 15-20 жыл күтөт, ушундай форманы алып келиш үчүн. Бул дагы вечно зеленый. Көчөттөр биздики өзүбүздүн питомниктерден алынат, анан көбүнчө Польшадан келет булар. Батыштан келишет. Бул көчөттүн аты деген можжевельник золотистый болот. Бул бонсай түрүндө атайын жекеремеге кооздолуп, азыр деген замандын талабына баары эле кооздоп, эшиктин алдын кооздоп чыкпайбы, ошого ылайыкташтырылып, композицияга жакшы келет. Бул деген кышкысын жашыл свет, жайкысын лимонный свет болот бул. Шаардын ичине отургузуу үчүн ак кайың, түрк карагайларын жана өзүбүздүн карагайларды алып жатышат дейт сатуучу Нуржамал Абылкасымова. Көбүнчө бактар кетет, клеон кетет, березаларды алышат көбүнчө. Турецкий сосналарды алышат, азыр жакшынакай болгон, местный сосналар дагы бар, анан пихталар. Көчөттөрдү туура тандап отургузган соң нымдуулугун көзөмөлдөп, өз убагында суугарып, топурагын жер семирткичтер менен байытып туруу керек. Асил Раманкул кызы, Кыргыз туусу басма үйү.